сизге голосовать эткен болчум. Я надеюсь, менин үнүмдү сиз угат чыгарсыз. Мен жетимдердин жүрөгү ооруп атканын билем. Анткени мен ошол нерседен өткөнмүн. Балда жака мэрияга акча берип койгон, осторун толтуруп койгон. Ошон үчүн ошолордун сөзүн сүйлөп атат. Азыр деле мынакей күбө болдум. Эч качан да жетимдердин сөзүн уккусу келбейт эчким. Потому что почему акча эчким бере албайт, каражаты жок. Сен балаңызды кайка алып барасыз, сен бул жерде жабылып калса? Ошо кайка апарам, мен кайка апарам, мисалы үчүн. Бул апалар ошондо эмне бул жерде талкалаганда эмне болуп атат? Ким чакырды бул жерде бул жака? Руководстводон келди ошол. Көрсөм. Энен мэригин көрбөгөндү ушул жерден көргөнбүз. Билим берүү министри жакта иштеген аял ушундай интрига кылабы? Ким ал? Эрекеттегендер жок кылбады беле? Бир гана сиз эле чече аласыз. Калгандары акчага кызыгып эч ким решать эте албай атат. Губернатор аким айта албай турган көйгөй маселелерди биз айтып бере алабыз. Бул жака чогулган эл какшап эле жатат, бирок үнү эч бир жака жеткен жок. Жака жогорку кеңештин депутаттары келди, билим берүү министрлиги келди. Депутаттар келип, элдин талабы мындай экен деген демилгелерди көтөрдү. Жогорку трибунадан демилгелер каралды, бирок 100 жылдык болжол менен тарыхы бар ушул Чалдыбар мектеп-интернаты жакында жоюлуп, ордуна Манас лицейи ачылмай болуп турат. Бирок бул жерде азыр чогулган элдер азыркы учурда ата-энелер, мугалимдер коллективи жана аз камсыз болгон үй-бүлөдөгү балдар отуруп азыр дагы бийликке, президентке кайрылуу кылайын деп жатышат. Бирок бул жерде эл менен президенттин ортосунда бир кандайдыр бир ажырым жаратуу аракети болуп атабы, эмнегедир акыркы учурда ушундай карапайым калктын айткан сөздөрү, айткан кептери бийлик башында Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке жетпей, ортодон элдердин мындай ишеничин президентке болгон сыйын жоготуп аткандай эмнегедир. Акай Ата районунун акиминин орун басарысыз ошондо. Бул жакка азыр сиздер эмне элди коомдук тартипти бузбасын деп келдиңерби? Жок, бу жерде милицияларды, кызматкерлерди дагы алып келип, мынакей азыр формачанда жүрүшөт. Бул апалар ошондо эмне бул жерде талкалагандагы эмне болуп атат? Талкаганта эле бу жерде азыр биздин Чалдыбар мектеп-интернаты жана Манас жатак лицейинде окуу процесси жүрүп атат. Окуу процесси жүрүп атканда экзамендер болуп атат. Экзаменге даярдык консультациялар болуп атат. Ошол ошондо бул процесске апалар азыр эмне экзаменди өткөрбөй ичине кирип кетет дейсизби? жок, процесске эч ким помеха бербешибиз керек. Даже айда жазылып турат, акырын сүйлөңүз, экзамен жүрүп жатат деп. Азыр эртеңки келечек муун бул жак тоскоолдо экзаменге даярданат, аттестатка, ОРТга. Ошондой эле эртең өздөрү жогорку экзаменге тоскоол болуп атасыздарбы сиздер? Бул жактын экзаменине тоскоол болуп атасыздарбы? Биякта акимдин орун басары айтып атат, экзаменге тоскоол болбосун деп. Сиздерге Тоскоол болбосун деп, мынакей милиция кызматкерлерин да чакырып койдук деп атат да. ичинде акырын экзамен жүрүп жатат деген процесс бар да. Биз деген бускан жок, сыртка чыктык, сырттан сүйлөйүн деп атат. Ошо ичинде Свобода слова деген бар. Элдин сөз. Биз аларга тийишкен жокпуз. Апаларга милиция кызматкерлерин ким чакырды азыр ошондо акимдин орун басары? Сиздерди ким чакырды? Атыңыз ким, тааныштырып коесузбу? Сиз неге акыйкат сөздү, неге эки жакты? Сиздерди ким чакырды ошондо бул жака? Бул жакта коопсуздук тартип бузулуп атабы азыр? Участковый мен ошол жакта күнөө кызмат эзем ошондо. Ким чакырды бул жерде бул жака? Руководстводон келди ошол. Көрсөм, эмне деп чакырды ошондо бул жерде эмне ата-энелер келип, бияка экзамен өткөрбөйт деп чакырып атышабы? Эмне деп чакырып атышабы? Бир эми вызов түшкөндүгүнөн билесизби, бир негиз болуш керек. Вызов түшкөн жок, мен ошол кызмат өтүп ошол жактан келип анан Мындай эле келип калдыңызбы? келдим ошол. Участковый. Участковыйда кайсыл жактан келди? Мен өзүм эле ошол. Жакта ГКМБдан да жүрөт деп атышты беле? Билбейт экенмин. Сиздерде түнүгө 4 көчөнү уктаган жок, Саламатсыздарбы? Мен бул жерде окуп кеткем. Ошол убакта бул интернат менин үйүм да. Мен
кечеки токтом чыкты, бул жер лицей болуп калды дегенге мен уктаган жокмун түнү менен, ишенесизби? Эмне үчүн? Анткени бул жерде мен өзүм бир туугандарымды таптым, ал менин классташтарым. Мен окуп жүргөндө бул жерде дисциплина деген болчу. Эненин мээрибин көрбөгөндү ушул жерден көргөнбүз. Эже агайлар морально колунан келген жардамдарын өздөрү беришчи. Эми ушундай эмгек менен мондай келип туруп эле алып туруп лицей келип алганы туура эмес деп ойлойм да. Биз 20 жылдыкка келдик бул жерде. Бир эле мисал, алар деген мектептин алдында жапжашнакай болуп линейка болду. Биздин интернаттын балдары өңгүл жерде линейка өткөрдү. Бул эмнени билдирсе болот? Бул ачык эле. Бул деген теңдик жок, теңи менен тезек кабы менен дейт. Жетимдердин көз жашына не надо да мондай. Жетимдерге тийишпегиле. Мен кайрылат элем. Садыр Жапаров, Камчыбек Кадышаевич, силерден суранам. Ушул сөздөрүбүздү, угуп турган сөздөрүбүздү сууну синген жерге сепкин дейт. Ушул сөздөрүбүздү көңүл буруп, кайдыгер карабаңыздар. Бул жерден табаста ойлобоңуздар, аябай жакшы жетимдер жок деп. Мен өзүм окугам ушул жерде. Ал кезде деген тоголок жетим, жарым жетим деп бөлүнгөн болчу да. Ошондо дагы я себя не чувствовала одинокой, потому что бул жерде интернат менин үйүм болчу. Каникулдарда да калып калчу мен бул жердечи. Не надо отбирать. Мен жетимдердин жүрөгү ооруп атканын билем. Анткени мен ошол нерседен өткөнмүн. Не стоит анда кылбагыла. Но лицейлер кетсин. Мен 95-жылдагы токтомду ошол бойдон калтырсын. Тоголок жетим, жарым жетим, жетпеген үй бүлөлөр кайка барып окушат. Бир жетимдин көз жашы Аллах Таала көрүп турат. Бул жерден башын сылап койгон үчүн канча деген сооп алат. Бул жерде канча адамдар жетим болуп калып калат. Энелер азыр көбүчөсү аталары жок. Азыр мигранттар бар. Азыр бирөөнүн баласын бирөөнүн үйүнө батырбайт. Мен башыман өткөн ал нерсени мен жөн айтып аткан жокмун. Ошол үчүн бирөөнүн үйүнө батырбаган үчүн өлүмдөр болуп атат. Бирөө келип туруп өгөй атасы жаман иш кылып коёт өзүнүн өгөй кыздарына. Бул интернатта 100% кепилдик берем. Нол жерде кол коюп алып кетчү суббота, воскресенье. Ким ответственный болсо, азыркы интернаттын кебетесин көрсөңүздөр, но лицейдегин. Лицей окуучулар каалагандай жүрүшөт, каалагандай. Это о чем говорится? Берки жетим балдарга ущемление болот. Биз окуп жүргөндө бир күнү кийим жетпей калса да бири-бирибизге берип жардам берчик. Азыркылар бул жердин бала ошол кездеги ой бардыгы эле азыркыдай ой болуп калган жок да. Булар ошондой болгусу келет. Эмне үчүн мындай теңдик болбой жатат? Анткени ушул лицейдеги азыр неге кызыгып атат? Булар деген правительство ошол акиматка, алда жака мэрияга акча берип койгон, осторун толтуруп койгон. Ошон үчүн ошолордун сөзү сүйлөп атат. Азыр деле мынакей күбө болдум. Эч качан да жетимдердин сөзүн уккусу келбейт эч ким. Потому что почему? Акча эч ким бере албайт, каражаты жок. Бекер окуткусу келбейт. Азыр эч ким принимать этпей атат интернатка. Канча деген жетимдер акылсыз, билимсиз калып калабы. Эң эле жаман окуган деп айтпайм, мен жакшы окуп бүттүм, мен жакшы жерлерде иштедим. Шүгүр, почему мен эгерде ушул жерден жаман тарбия ала турган болсом, мен азыркыдай болуп монтип сүйлөбөйт элем. Эжекелерге тазим кылам ушул жерде, окутуп ушул жерге бизди акылыбызга акыл кошуп, жүрөгүбүзгө мээрим толтурган мугалимдерге чоң ыраазычылык келтиребиз. Азыр бул жерде лицей деген келип окуса, биздин мугалимдер кайка барат? Мейли алардын интереси эмес, биздин патриот эжекелерибиз ага да макул кетирсе кетирсин дейт. Бирок интернаттын балдарына но көз жашын агызпагыла. Президент сизге кайрылып турам мен, но мен сизге голосовать эткен болчумун. Я надеюсь, менин үнүмдү сиз угат чыгарсыз. Пожалуйста, ушул чечимди 95-жылкы токтом менен калтырып бериңиздер. Интернат боюнча калсын, ошол бойдон калсын. Бул жерде бардык балдарды ойлоп коюңуз, бир эле эмес.
мен өзүм башыман өткөргөн нерсени айтып турам. Менчи азыр, может быть, азыр эмоция калтырып аткан чыгармын, бирок түнү мен уктаган жокмун ойлонуп. Ар бир жетимдин будущесин ойлошубуз керек биз азырчы. Могул жерден бирөө мисалы жетим калса үй салып берип атат Садыр Жапаров президентибизчи. Сизди билебиз, мээримдүү ата катары биздин ажообузсуз. Сиз деген свобода слова деп айттыңыздар, эркиндик сөз деп мен сизге ошон үчүн кайрылып турам. Сизден суранарыбыз, могул жерде бардыгы турушат күбө. Сизден суранабыз, чечип бериңиз ушуну, биздин үнүбүздү жеткириңиз. Бир гана сиз эле чече аласыз. Калгандары акчага кызыгып эч ким решать эте албай атат. Решать эте албагандар ордуңарды бошотуп кеткиле анда. Неге чече албайсыздар ушунча убакыттан бери? Чындап да Мен өзгөрүш айылынан неберем окуйт. Тоголок жетим. Бери интернет жабылбаш керек, ачылыш керек. Окуй турган балдар көп. Балдардын келечегин ойлосо болмок. Анан балдардын келечегин ойлобой тургандан кийин лицейдин неге бар берге? Лицейдин кереги жок. Жетимдер окуш керек, мурдагыдай болуп туруп, аскамыз үй бүлөлөр окуш керек. Мигранттын балдары окуш керек. Ошолорго окууга ачылсын, интернет боюнча калсын. Бизге ошол эле керек. Ушул Чалдыбар мектеп интернатынынча сиздерде үй бүлөгө мындай жардамы тийип атты беле? Бизге тийип аткан жардамы. Балдар окутат, жатат, окуулары жакшы, условиясы жакшы, мисалы үчүн интернаттын тартиби да жакшы, окуучуларга караган мамилеси да жакшы. Ачылсын, жабылбай эле берсин. Ошол менин сүйлөгөн сөзүм. Азыр эми бул жерде Манас лицей кылабыз деген сөз болуп атпайбы? Ошондой буйрук чыкты деп атат, Анан кийин эми бул жак Манас лицей болуп калса, сиздердин ошол неберелериңиздер кайсыл жакка барат? Кандай ой болуп атат азыр? Манас лицейине бересиздерби же ал жакка мүмкүнчүлүк жокпу? Жок, Манас лицейинде биздин балдар окуйт. Манас лицейинде мисалы үчүн байлардын балдары окуйт. Анан биздин балдар менен немеси келишпейт. Алар каалагандай жүрөт, каалагандай ичет, каалагандай көчөгө чыгат. Өстөрүн элет, өтүгүн келет. А бизгилер кысылып туруп анан кийин кечинде 9-та жатат, сабакка барат келет. Лицейдин берге кирби жок биздин. Не кереги бар? Ошол мен айтайын деген оюм. Канчанчы класста сиздин? 8-чеге көчтү. Ачылса да 3 алып келем. 3 окуйт. Ал дагы неберелериңиз? Неберелериме дагы. Алар да ошо тоголок жетимдерби? Бирөө тоголок жетим, экөөбү жарым жетим. Алып келем, ачылса начальный класстарга окуш керек. А эмне кереги бар берге лицейдин жабышып? Сизде үй бүлөлөргө абдан эле бир жакшы жагынан жардам тийип аткан турбайбы эми бул? Сонун жардамы тиет да. Тарбиясы айтып атпаймынбы, тарбиясы канча, немеси питаниясы канча, лицейге караганда биздин балдарга караган жакшы. А лицейдин балдарын бизге берген эмне кереги бар? Каалагандай кенен жүрсө, басып кетсе, өздөрүнчө отуруш кылса, өздөрүнчө жанагындай жыйындар болсо эмне кереги бар? Алар менен биздин балдар салыштырганда туура эле артта калат да биздин балдар. Буга чейин да ушундай чогулуштар болуп келген да бул жаккачы. Аларга катышып көрдүңүз беле? Ой, Бишкекке чейин барып келдим. Бишкекке чейин Бишкекке барып келдик. Ар кайсы жерде чогулуш болсо арге барабыз, депутаттар келди десе арге барабыз. Бүт бардыгынан калбай эле барып жүрүп. Жогорку кеңешке чейин барып келдик. 2 жолу барып келдик ака. Бул жерде эми ошондо биздин билишибизче билим берүү министринин буйругу менен азыр интернат жабылып атат, Билим берүү министрлигине да мындай бул жакка келген да ал министр айымдагычы. Эч кандай мындай жакшы майнап чыккан жокпу ал жакта? Ой, адан эчтеке чыккан жок. Келди анан кайра мугалимдерди коркутуп үркүтүп, силер өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн жүгүрүп атсыңар. А мондай жетим балдардын кызыкчылыгы үчүн өзүңөрдүн кысматыңардын үчүн жүгүрүп атсыңар деп койду. Ошо болобу? Болбойт ал. Бардык жакта мугалимдер да иштеш керек, балдарды да караш керек, бүт баарынын условиясы сонун интернаттын. А эметпеш керек, жабылбаш керек бизге. Интернат бойдон калыш керек. Тура. Ошол бизге. Колдош керек. Анан буга чейин да урматтуу ата-энелер, мугалимдер коллективи буга чейин да өткөндө комиссия келди деп айтылып атпады беле? Анан ошол комиссияда мугалимдерди коркутуп, кол койдуруп атат деген да сөз чыккан да. Ошол тууралуу ким айтып бере алат? Өткөндө бул жерге комиссиялар келди дегенде буга зам министр келип угадазын берип тактап кеткен. Ошол кезде биз ягы толук башчысы менен кандуу ишеде толук этенече чыктык. 2-3 күндөн кийин эле комиссияларды жибериптир. Комиссиялар кезек ызы чуу чыгарышып атыптыр.
Ал биз ошодо суроо бердик, кайсы комиссиясыңар, каерден келдиңер? Жок. Ада Абылдаева Гүлшан деген бар. Ал жеткен взятчик, мына атын айтыңарчы. Ал жалаң акча алып ушундайларга интрига кылып, мына ошонун эле комиссия чечими ошол жерден келип жазып кеткен мынакей. Мынакей 40 кетти бизде таласта. Атай майыптан инвалиди бар. Ошону текшерип туруп, ошону жараксыздардын баардыгын ушул жер ушунда жараксыз деп чыгарып койгон. Бул жерде жазып турат, мектеп интернаттын окуу бөлмөлөрү тар, башкача айтканда санитардык эреже талапка жооп бербейт дейт. Санитардык талап боюнча бир окуучуга 2-5 болуш керек дейт. Ал эми окуу бөлмөлөрүндө жарыктыгы боюнча кээ бир окуу бөлмөлөрүндө лампочкалар күйбөйт деп жазыпты, көрдүңбү? Таза суу, артезандан насос аркылуу мектеп интернатына киргизилген жылуулук системасы көмүр менен жылынат. Окуу бөлмөлөрүндө, жатаканада жылуулук температурасы санитар талапка жооп берет деп жазып атыр. Министр мына Абылдаева, мынакей Гүлшан, ушул калкты апарып жазып туруп, ошонун интригасынан жактагы болуп аткан нерсени начарды ушул жакка аударып койгонда, мына министрдин калп айтканы. Ошол үчүн айтып атат, Садыр Нуркожоевич, камчы Кыдыршаевич деп. Биз элдик, буну кетсин, тигини кетсин деп, биздин интернатыбызды 95-жылкы статусун ордуна калтырып коюш суранып атабыз. Биз ачачык кылган жокпуз, эч нерсе кылган жокпуз, бийликке каршы мамлекет неге кылган жокпуз. Биз саясатын колдоп атабыз, Садыр Нуркожоевичтин, камчы Кыдыршаевич саясатын. Коррупция менен күрөшүп атат. Мына коррупцияны мен сага айтып берейин. Лицейде ар бир балага 6000 сомдон. Туулган күнү озон мугалимдик дасторконду кенен отурсат. А булардыкын интернаттыкын карасаң, бир да сом акча чыгарышпайт. А кечээ күнү министр айткан, окат тамак ашына бүттүгү бекер деген. Эч кандай акча чогултуу болбойт деген. Мына бүгүнкү күндө лицейде ар бир балага 6000 сомдон алып окутуп атат бир жылда. Ал ушулар ушул жерде адам кулабы. А жана Жаныш дегениң ал кара суудан качкан, элдин көйгөйүнө тийген, бака немеден качкан, көйгөйдөн. Бакыт Чөйбек атайын кууп чыгышкан буларды. Эч жерге батпаган лицейди алып келип ушул жерге, даяр жерге коюп атпайбы? Ушул мамлекетинде көзөмөлдөбөйбү? Же биздин акимибиз, же биздин губернатор ушул жер көз жүмөтүп атабы? Же беринде жарака жери мына муна жазган бүт калп. Бүт калп. Берде 100% калп. Ушунун интригасынан Абылдаеванын, Гүлшандын интригасынан министрлер ишенип атат. Бул кагазды президент ишенет муну алып барсаң. Ичине чачылып калган турбайбы деп. Акация кача комиссия келип бүттү таза чыгып атпайбы? Мына жер эже айтып кеткендей, биздин өзүбүздүн статус 1995-жылы токтом чыккан. Ошол токтомдун статусу менен ошону калтырыш керек күчүнө. Мейли алдын немесин өзгөртсүн, атын өзгөртсүн, биз каршыбыз жок. Бирок интернат ошол күчү менен туруш керек. Берде кандай деген жакшы балдар чыгып атыр. Кайерден ким уктуңар лицейден жакшы бала чыкты деп. Мына ошол Жаныш деген уюштургуч эки адамдын азыр өлгөнү, ал кече уголовный иш козголуш керек болчу. Жок, тайраңдап жүрөт дагы деле. Бергеген эртең дагы бирөө өтүрөт. Бери тартипсиз, алар бердики военный. Биз окуганбыз, окуучу катары айтабыз, бүтүрүүчү катары. Ушул жерде окуп, ушул жерде билим алып, ушул жерде таракаганбыз. Биз ошол үчүн күйүп атабыз. Бул жер жок кылганга, жапканга бул мыйзамды өзгөртсө болот. Өзгөртүп атпайбы мыйзамды, Садыр Нуркожоевичтер? А приказды өзгөртүп коюш 5 минут. Элдин көйгөйүнө тийбеш керек. Элдин жиндине тийбеш керек. Тыш турган интернатты, тыш турган элди не сапырып атат? Бул Садыр Нуркожоевичке, камчы Кыдыршаевичке. Биз саясатын колдоп атабыз, эки саясат бир. Эмне үчүн биздин ушу интернатыбызды көзөмөлгө албайт? Бир гана бир министрлердин кесепетинен жашынакай иштеп аткан интернат жапса, мына 1-июндан баштап уже 2-июнө 5-июнга балдар уже кабыл алынып башташ керек болот сентябрга чейин. 1-класстан баштап мына токтомдо жүрөт 1995-жылды. Токтом ошо күчүн эле калтырып кой деп суранып атабыз. Интернат өз жайында койсун. Эгер лицейге кыла турган болсо, арты мунун арты. Мен ачык эле айтып кетейин, жакшы жакка барбайт. Ушул камчы Кыдыршаевичти, Садыр Нуркожоевич кылган мээнети жуулуп кетпесин. Мына 6-октябрда кандай болду эле? Бир жаш балдар депутаттарга каршы болуп чыкты, артынан пайдалануучулар пайдаланып кетти, үчүнчү күчтөр. Бу да ошондой болуп кетпесин деп биз да сактанып атабыз. Кой элди чогултпайлы. Мына ата-энелер чырылдап турат. Азыр тең жарымы Бишкекте. Бүттүгү звонок кылышып атат, ачык эле ачык. Эсен кызда турат. Опералерде турат, ачыктан ачык чыгып атабыз. Бул корко турган эчтеке эмес. Мыйзамды карап бердим бизге Садыр Нуркожоевич. Камчы Кыдыршаевич карап бердин мыйзамды бизге. Биз ошону эле талап кылабыз. Бизге эчтеке керек. Интернат өзүнүн калыбына коюп койсун. Статусту ошондон коюп койсун статустарга. Тийишпейт дейт. Бүттүгү кенен баары жетиштүү. Мен сизге айтып кетейин азыркы учурда. Мына 2 жыл мурун шарше мына мурунку директорлор жаман эле азыркы учурда мына 11 гектар жери бар. Мына биз көргөлө атып. 1,5 гектар алма багы бар ол жерде. Уйлар бар. Мына уйлардан 2 уйна сааңылып атат. Калган аса счетунда 800 миң сом акчасы турат. Мамлекеттен не сурап атат? Мамлекеттен эчтеке сураган жокпуз. Же мамлекет жүзөт атабызбы? Муга мындай алып бер, тиги алып бер деп. Мурунку директорлор ошондой суранган. Лицейде оңдоюп акчаны жеген. Ал акчанын ичинде ошо жана Абылдаева Гүлшан деген бар, дойлада отуруп жүргөн. Ал көлүп калган визитчик болуп. А бул азыркы директор акча бербей атат, бүттүк банктан салынып турат. Ушул акчаны талаш керек. Эми дагы бир мыйзам айтып атат. Ушулардын баарын өтүс бер дейт лицейге. Ушунча мээнеттин баардыгын ким өтүс берет мамлекет? Же мамлекеттики чобулду.
Кимниге лицейге өтүш бериш керек? Bir жерге bir ayalga iki kүйөө тийгендей болуп калды да. Bir ayalga iki kүйөө болуп калды. Биягы лицей асты интернат. Буну дагы мына Садыр Нуркожоевич кайрылуубузду кабыл алып коюңуз. Биз эртеңби бүрсү күн болобу? Азыркы учурда шаарга баралы Бишкекке. Биз азыр мындай эле кайрылуу бере атабыз деп сураңып. Мына элдин кайрылуусу бул. Окуучулардын, ата-энелердин, мугалимдердин кайрылуусун кабыл алып коюңуз. Камчы Кыдыршаевич экөөң саясатыңа окшош эле бир эле. Же болбосо биз да ата-энелердин мыктуу окуучуларды кабыл алып коюңуз 5 мүнөткө. Ошондо биз жөн жайын талаштагы губернатор аким айта албай турган көйгөй маселелерди биз айтып бере алабыз. Ошону урматтап сыйлайбыз. Ушуну кабыл алып коюңуз. Чоң суранычыбыз Садыр Нуркожоевич. Саламатсыздарбы? Атыңыз ким сиздин? Менин атым Кеңешхан Молдакунова. Мен өмүр бою тетиги 18 жашымдан баштап интернатта иштеп келатам. Жашоомдун, эмгек жолумдун 20 жылын Оштогу 18 интернатында иштеп келдим. Андан кийинки 20 жылда ушул аталып аткан Чалдыбар мектеп интернатында иштедим. Бул канчадан бери чечилбей аткан Чалдыбар мектеп интернатынын көйгөйү менин да жүрөгүм өйүдү. Ошон үчүн мен 80 жашта болсом да, жетелетип болсо да келип отурам айрынайын. Эми эмне дейт элем? Бул интернат деген балдарга ата-эненин ордунда колдонуучу интернат болот. Кандайдыр бир оор түйшүктө жашаган балдардын энеси атасы катары тадыбалай турган интернат болот. Бул интернат мына ушул Чалдыбар интернаты айланайын. Мындан мурунку жылдары, эң алгачкы жылдары өзүбүздүн Кыргызстанга гана эмес, Союзга белгилүү интернат болгон. Анткени ушул учурда балдардан эң кичинекей балдардан түзүлгөн ырбий ансамбли болгон. Ал ушул коллективде, ошол кезде иштеген коллективдин жардамы менен, музыканттардын жардамы менен, республикадан келген чеберлердин жардамы менен тетиги Москвага барып, ВДНХга барып, Өзбекстанга барып, ВДНХга барып, Кыргызстанды бүт кыдырып чыккан, атып чыккан интернат эле. Эми эмне дейт элем? Ушул Садыр Нуркожоевич мына бул жерде чогулуп аткан ата-энелер, ардагер мугалимдердин суранычы ушундай аты аталып жакшы келаткан интернатты бир мүнөттүн ичинде жок кылып ийүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Ушунчалык мынакей өлкөбүздүн кирешеси көбөйүп, шаарлар курулуп, асман шаарын куруп атабыз деп атабыз го. Анан завод фабрикалар курулуп атат го. Анан ушу эми мына Таластан келген лицейге бир алакандай орун табылбай калдыбы? Биз аларды өгөйлөп аткан жерибиз жок, мен эне катары. Бирок ошентсе дагы ушул интернатка эмнеге эле ушунчалык көз артып калды? Мунун артында ким бар? Биз ушул жерде отурган ардагер мугалимдердин, ата-энелердин, бүтүрүп кеткендердин атынан айтарбыз. Нуркожоевич, Канчыбек Ташиев, сиздерден өтүнүш. Башкаларга тилибиз өтпөй калды, жетпей жатат. Өткөндө канча кайрылуу болуп, СМС боюнча жиберип атабыз, колубуздан келишинче канча кайрылдык, эч жетпей койду. Алага учуп атабы, жерге сиңип атабы билбейбиз. Ушул кайрылуубуз, биринчи кайрылуубуз жетип калат деген ойдобуз. Сиздин атыңыз ким? Менин атым Кокешова Гүлбүбү. Биякта ата-энесизби ошондо? Ата-энем эмне? Биякта канча балаңыз окуйт? Бир балам окуйт. Канчанчы класста? 9-класста. Окуу шарты кандай болот эле бул жердин? Бердин окуу шарты жакшы тарбия берет. Балдар мындайча айтканда кыйынчылыкка дуушар болбой, бейгам, тынч жашашат да. Мисалы үчүн көчөдөгү балдардай болуп, ачка калбайт, ток калбайт, убагында тамак ичишет, убагында билим алышат, жакшы тарбия алышат. Анан ушул интернат жабылбаса экен эле деген нерсе, баягы кой аксагың менен миңдеп турмуш болгон эми бирөөдүкү өйдө болот экен, бирөөдүкү бактылуу жашоо болот экен, бирөөдүкү начар жашоо болот экен. Анан ушундай кээ бирлер ажырашкандар, азыр согуштун убагындагынан дагы жетим балдар көп, чынын айтканда Кыргызстанда. Ошондой жетим балдар, тоголок жетимдер, жарым жетимдер, турмушу жакшы болуп, бирин-бирине түшүнүшө албай ажырашып кеткендердин балдары окуйт. Анан ошол окуганды лицей талашып атат эми. Прямо эле үстүнө келип кирип алды. Ушул туура эмес да. Туурабы? Кудай деле карап турат. Анан кийин
кыйналып атат эми. Ушундай кыйналгандар, кыйналгандардын үстүнө улам жашоо кыйын болуп атат. Баардыгы кымбат болуп атат. Продукты да кымбат, жол кире да кымбат, кийим да кымбат, туурабы? Ана ошондой жетим балдарга кыйын эле болуп атат. Булар эми кичинекей кезинде иштегенди билбесе, башка жака барып бирдеке өздөрүн камсыз кылганды билбесе, кайка барышат мисалы үчүн жетим балдар. Ушуну түшүнсө болот эле. Сиз эми балаңызды кайка алып барасыз эми бул жер жабылып калса? Ошо кайка барам, мен кайка барам мисалы үчүн. Кызыл менен бүтүп атат. Кайка барам мен, кайка барам. Мага кыйын эле болуп атат чынында. Кайсыл жактан бери келип окуучу эле? Биз тиги кошуна айылдан келебиз. Бул жака жатып, ушул жактан тамактанып, ушул жактан тамактанып 9 жылдан бери окуйт. Эми Манас лицейине эми бул жер жабылып калса, бул жерди Манас лицейине беребиз деген эме болуп атат. Эки мектепти кошобуз деген да пландар болуп атыптыр да. Анан сиздер эми окутканга шартыңар барбы лицейге? Акча төлөп окутканга биздин шартыбыз жок. Кантип окутабыз? Мисалы үчүн окута албайбыз. Балдар көнүп калган курбу курдаштарынан, классташтарынан ажырагысы келбей балдар ыйлап атат чынында. Биз 3 күндөн бери уктаган жокпуз. Переживание болуп уктаган жокпуз чынында. Көнүп калган досуңдан бир жака көчүп кеткен оңойбу? Туурабы? Оңой эмес да. Бир мезгилден бир мезгилге өткүш оңой эмес да. Ошол кыйын болуп атат. Жабылбаса экен деп тилеп атабыз. Эми президент алдагы Камчыйык Ташиевтер биздин үнүбүздү угуп, ушу суранышыбызды аткарып койсун экен. Жогорку жактагы бийликтегилер. Ошол мен айтарым. Мен Чалыбаева Аманбүй, ушул мектеп интернатында 47 жыл иштеген эмгек ардагеримин. Мен ушул балдардын көйгөйүн айтайын деп келдим жетекчилерге. Биздин улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, ушул балдардын дагдырын сиздер шайланганда биз чоң үмүт менен ойлогонбуз. Ушул жетим балдарды, кароосуз калган балдардын үнүн угатко деген ойдо бир жакшы үмүтүбүз бар эле. Азыр ошол үмүтүбүз ишке ашпай кагылып отурабыз. Мына интернатты 100 жылдык тарыхы бар интернатыбыз мына жабылуу эмесинде турат. Жабылып калыптыр, приказ чыгыптыр. Эми ошону биздин берде бул пикет эмес. Бул биз жөн гана ошо жетекчилерге кайрылуу болуп атат. Биздин өзүбүздүн үнүбүздү угар бекен деген кайрылуу жасап атабыз. Биздин подсобный хозяйствобуз бар. Ушунча жыл мээнеттенген эмгегибиз, ушунча жатаканабыз, мектебибиздин бардыгы тартипке келип калган. Ошол жерди биз өзүбүзгө кайрып берүүңүздөрдү суранабыз. Лицейди бизден башка жака эле алып кетсеңиздер, 150 бала кайсыл жерге болсо да батат. А биздин берде 320 бала окуйт. 320 баланын бардыгынын дагдыры оор. Татаал дагдырда жашаган балдар. Тоголок жетим, жарым жетим, сотус жетим, турмушу оор балдар окуйт. Ушул балдар бизде көчөдө калып кетип атат. Мен сиздерден суранарым жалпы коллективдин атынан, ардагер мугалимдердин атынан, ата-эне окуучулардын атынан ушул биздин интернатыбызды кайрып берип, өзүбүздүн балдардын келечеги кең. Ал жерден биздин начар балдар чыкпайт. Өзүнүн турмушу менен күрөшкөн балдар, мыкты балдар, президенттик немеге чейин барган балдар чыгат. Биз жакшы тарбия беребиз. Берде тартип бузуу деген жок. Бизде тартип бузуу деген жок. Бардыгы туура тарбияланган балдар гана ушул жерден окуп чыга алат. Биз ошон үчүн сиздерден кайрылып кетебиз. Ушуну интернатты кайрып бериңиз. Өзүбүздүн подсобныйыбызды өзүбүз иштетели. Ушунча мээнетибиз өзүбүздүн балдарыбыз окусун. 1 сентябрда ушул биздин интернаттын балдарынын үнү гана жаңырса деген тилек менен сиздерге кайрылып атабыз. Садыр Нуркожоевич, сиз гуманный ушундай турмушту оорчулукту түшүнгөн адам катары сезебиз да. Ошол оорчулукту сиз туура чечип берет деген ойдобуз. Сизден суранарыбыз жалпы ардагер мугалимдер окуучулардын атынан. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен ата-эне катары келип отурам. Бул көйгөй канчадан бери чечилбей келет. 100 жылдык тарыхы бар ушул интернатка жетим балдардын үйүнө тийишпей жөн эле койсоңуз, биз буга чейин барбаган жерибиз калган жок. Канча дейин жерлерге бардык, жогорку кеңешке чейин бардык. Бул иш такыр чечилбей келатат. Акыры ушул сизге кайрылууну туура көрдүк. Ушул биздин кайрылуубузду карап, туура чечим чыгарып берет деп ойлойбуз. Бул жетимдердин үйүнө тийишпей, бул Манас лицейине башка эле имарат алып берип, интернаттын чечими статусун калтырып, ошол иштерди карап берүүңүздү суранабыз. Анан кийин
балдар өтө азыр оор акыбалда турабыз. Мынакей жетим балдарды кайка алып барабыз, бербей атабыз. Мен өзүм 2 томолок жетимди багам. Кайнымдын балдары. 2 кыз бүтүп кеткен ушул жерден. Жакшы окушат. Бул жердин тартиби өтө жакшы. Мисалы мектепке караганда бу интернатта окуган аябай чоң жардам берет да. Түштөн кийин да канча тарбиялык сааттар өтүлөт. Бизге аябай муктажбыз биз интернатка. Бул областка бир интернатты калтырып койсо болот да. Эми өз көзүбүз менен көрдүк да. Бул момундай мен ушул 30 жылдык мен стажымда мен ушундай комиссиянын келип басып калганын көргөн эмесмин. Комиссия келди да ушундай мындай гестапо келип эле басып калат го. Кинододай болдук да, кинодо да. Гестапо келип эле басып калды да. Баары эле тиякты деле жубуяктын ушундай. Анан мындай эми министерстводо иштеп атат тоже Гүлшан. Жанагы жанында Мусаева деген бар экен, эми чүйдө интернаттын директору. Эми ошолорго ушунчалык бийликти ким берген, этика жок. Келди, оозуна келген сүйлөп тилдеди. Мисалы биздин директорду сен бала сатасың, сен баланы саткан ятасың, сен соттолосуң. Ушинтип биздин мугалимдерди мындай жаман сөздөр менен, ушундай жаман сөздөр менен бизди ошол күнү аябай басынтты да. Биз балдар, не только балдар, мугалимдер биз ошол күнү ушунчалык ушундай биз ушундай нааразылыкта. Мисалы мен кайрылат элем да, урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевич. Мисалы сиздер жана Чолпонбай мырзанын колундагы ушу комиссия жазып кеткен, чечимдай комиссия жазып кеткен жыйынтык боюнча окусаңыздар силер ишенесиздер аны угуп алыпчы. Мисалы ошол эмеде токтомдо бизди аябай жамандаганда суу жарабайт, отопление жарабайт, здание жарабайт, биздин эчтекебиз жарабайт деп чечим чыгарып кетти да, сөгүш берип. Бирок кайра эле үстү мына 15 күн өтө элек да. 15 күнүнө кайра кетебизге буйрук келди. Ошол жарабаган зданиелер, биздин жарабаган интернатка жарабайт экен да, алчы. Чалдар мектеп интернатына бул здание, бул территория жарабайт экен да, бирок Манас окуу комплекси болуп кечээ күнү буйрук келди. Ошондо мисалы Гүлшан, өткөндө деле биз Марат Мураталиев жана жогорку кеңеште кайрылып эметпеди. Берди министр билбейбиз, бирок Марат Мураталиев туура айтат да, берде бир элекеле отделдин жетекчиси да, мисалы Гүлшан. Ошолор эле ошол жерде будоражать этип атат да. Мисалы ошол жетпейт жогору жаккачы. Ошол жерде ортодогу эле баягы отделдин жетекчилери эле чаңдап атат да булар. Бул атайын даярдалган да 6-7 жылдан бери. Мисалы комиссия, мен эң эле эместерим жана комиссиянын токтомуна ишенбеңиздер, урматтуу президент, урматтуу Кадыршаевич. Ошол жарабаган токтом чыгарган имаратка Манас лицейин алып келип, мына бизди жабылды, кечээ ушундай токтом чыкты. Бирок Манас лицейи окуганга уруксат берилди. Аларга биз мындайча айтканда жетимдерге уруксат эмес экен бул жерге окуганга. Башка лицейге эле окуганга уруксат экен да. Мына эми биз канчасына мен числону коюп койду, ошого чейин биз интернаттын полный хозяйствосын өткөзүп беришибиз керек экен. Хозяйствону мисалы баягы кезде, перестройка кезде ошол кезде көп эле зданиялар сатылып кетти да. Мындай өкмөттүн колуна ошондо ошол жерде коллективдин директорунун мээнети менен ушул жер сакталып калган экен да. Өзүнүн үйлөрүнөн алып келишчү экен, картошка кайнатып жешчү экен. Ошентип булар интернетти сактап, анан мисалы ушунун баарын өздөрү хозяйствону өкмөттөн бүт тыйын албаптыр. Бүт ушул жактан эметкен, создавать эткен экен да. Эми ошо полный биз ошону өткөзүп берет экен. Болгону биз президент билсин да, ошо жанагы эки аял чыгарып кеткен токтом менен биз окуганга жарабайт. Ошондой токтом келди, жана кагазды окусаңыз да. 100 жыл окутулгандан кийин ушунча эки аял чечип койду. Кайра эле 15 күндүн ичинде кайра ошолор эле приказ буйрук менен кечээ бизге угусту да. Биз жабылдык. Ошол эле жарабаган зданиеге лицей кирет. Биз окусак болбойт, а лицей окуса болот да. Биздин аким келип сүйлөп койсоңуз бул жакка. Келиңиз. Сиз да бул жерден тарбия алып кеткенсиз да, жөнөкөй адам эмес. Келиңиз сүйлөңүз. Ачыгын айтканда, министерствода иштеген Абилдаева Гүлшатты талапта коебуз жакында. Мына эртең бүтүн шаарга карабыз. Шаарда мына талап коюп атабыз. Бишкектен бери жүрүп атат. Жаман жагын издеп келген. Именно Абилдаева Гүлшат деген бул уже ал интрига болуп, бүттүн ушулду гана чечип атат. Мына губернатор Куста турат. Бүттүн Куста турат. Мен видеосун чек губернаторго жөнөтүп атам. Кечээ килагандардын баарын жөнөтүп атабыз. Гүлшат тон такая ана. Өзү талаштык өзү да. Билим берүү министри жакта иштеген аял ушундай интрига кылабы? Анда ошондой интрига кылса биз каякта жүрүк анда?
Анда каяктан карап отурганда билим берүүлөр ушундай кылып атат. Бул жерге ачыгын айтайын, түштө саат 3-тө келгенде кызыл абалында келишкен. Бүттүгү делебойт эле. Аны президент андай кылбайт. Эч ким андай кылбайт. Карапайым эл андай кылбайт. Булар как басмачы катары келип ошондой иштер жазып атыр. Эсен мында андай кылып база кылбайт. Кылмыш кылсаң антип база албайт. Бул как кылмыш катары келип туруп, мугалимдерди карасак көчөгүнөн кубалап баратыр. Кол коюп бериле деп. Кетсин деп. Акчалардын баарын которгула деп. Уйдун баарын бергиле деп. Ким ал? Аракеттерин. Аракеттегендер жок кылбады беле. Азыр министрликтен аракет келди. Ошо үчүн биз талапты коюп атабыз. Алдынан айтып коелу. Абылдаев Гүлшат деген кетсин биздин министрликтен. Ал давай министр талкалайт, ачык эле айтайын. Баардык чогулуштарда элечи негизи ушундай чогулуштарда мындай акимчиликтен келген адамдар ушундай өзүнчө туруп алышабы? Булар ошондой. Ошентип. Ошентип дейт ата турат. Өзүнчө аппак кийинип алып. Турбай эл менен чогуу болуңуз. Четке турбай. Тугулur. Ошол жерде туруп өзүң Атыңыз ким эле? Эшим Гачиев. Эшим мырза. Бул жерде эмне болуп атат? Бул жерде биздин Чалдыбар мектеп интернаты Бул жакта мындай болуп атат да, жанаттан элдердин баардыгы көйгөйүн айтып атат, кайрылуу кылып атат. А сиз мисалы мамлекеттик органда расмий өкүлсүз, акимдин орун басарымын деп атасыз, бирок сиз өзүнчө тиякта барып турасыз да, бир ак сүйөктөрдөй болуп, аппак кийинип алып бардыңыздарчы. Улам ак судан ичип коюп, анан бул жерде мындай көйгөй күйүп берип атпадыбы мынакей, могу жигит күйүп берип аттыбы барыңарга, мындай болуп. Ичкен жоксузбу? Анда ушул жерде турдуңуз. Бул жакта мисалы бардыгы эле могу жерде интернатка мисалы жыраган адам окутпайт да, балдарынчы. Бардыгында мисалы ар кандай турмуш болуп атат. Аз камсыз болгон адамдар болуп атат. Бул жердин бардыгы ошол адамдар күйүүтүн айтып келип атса, сиздер өзүнчө барып тура алганыңар туурабы? Өзүнчө турган жоксуз, угуп атабыз элдин маселесин, бу жердеги мугалимдердин, ата-энелердин. Аерде мугалимдер кайрылып атат, мага суроо беришип атат. Бардыгы бияктан жүрүп атат. Жооп берип атам. Аерде да мен жалгыз турган жок. Мугалимдер суроо беришип атат, жооп берип атам. Сиз эми эл менен Бу жерде билим берүү министрлигинин буйругу чыгып, Чалдыбар мектеп жатак интернатынын Манас лицейине кошуп, азыр бу жерде 4 биздин аярлык атмардагы балдарды Чүй облусундагы балдар үйүнө жайгаштыруу боюнча буйрук чыкты. Ошол эле мезгилде калган 48 баланы ушул Манас лицейине жайгаштыруу боюнча азыр процесс жүрүп атат. Ошол эле мезгилде мугалимдердин дагы педагогикалык стажы бардыгы эске алынып, бу жердеги Манас лицейине ишке орноштуруп, жана жакынкы бу жердеги биздин райондогу 22 мектептин жетишпей аткан предметтен мугалимдерди жайгаштыруу боюнча биздин жергиликтүү бийликтин аракети болуп атат. Жөн отурган жокпуз. Болгон үй бүлө бар. Райондо аны так айтыш, мисалы бу жерде жөлөк пул алуучулар бар, анан аз камсыз үй бүлөлөр бар. Экөөнү кошкондо канча адам бар? Канча үй бүлө? Бизде жөлөк пул алуучулар азыр 140, анан дагы адан ашуун аз камсыз үй бүлөлөр бар. Жок, ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөр канча бар? келген окуучулар келе алабы? Аз камсыз болгон канча үй бүлө бар? Аласызбы бекер? Райондо. Бу жердеги 4 баланы биз азыр жайгаштыруу боюнча, калган 40тан ашуун окуучуну лицейге жайгаштыруу боюнча процесс жүрүп атат. Жок, мындай аз камсыз болгон ушундай жардамга муктаж канча үй бүлө бар райондо, сиздин райондо? 200тен ашык жөлөк пул алуучу аз камсыз үй бүлөлөр. 215. 215 аз камсыз болгон, э? Сиз топтон келгенин билесизби? Министр топтон чыгарган. Кече билдик, бизге келди. Токтом эмес, буйрук. Буйругу сизге ошо кече келип түштү. Бүгүн сиздер аким өстөрү келип, губернаторлор келип катышса болот белебиз, элдин көйгөйүн чечкенге. Чоң интернет жабылып атат. Аким областта жыйынга кетти эле иш сапары менен. Анан мен тейлеген тармак болгондой мени жөнөттү. Экинчи замыбыз кайда жүрөт эле? Ушулар келип чечип бере турган экинчи замыңар эле да. Жок, мен тейлеген тармак. Анан ушуну баарына ушул жерде 100 жолу өтөбүз. Аким катары айтып, 100 жолу өтөбүз. 100 жолу болот, 100 жолу кайрылуу болот. Ошол жерде бизге салымын кошолдуңар, ушу элдики туура, моңгу туура эмес деп мындай салып кошолдуңар. Окуучулар менен маселе болгондо биз келип, комиссия менен келип жардам берип аттык интернатка. Директор бир завуч мугалимдер калбайт дебайт. Дайыма тыгыз жанагы. Лицейге көз карашыңыз кандай, ошону айтыңызчы. Как аким катары? Лицей зам аким катары. Лицейге көз карашыңыз кандай ушуларга?
Эми лицейдагы Талас районунан Катышып келгендер, зданиясы жок, окуу жайы жок. Билим берүү министри алып келип жайгаштырган берге. 2 окуу жылында берде окуп атат. Ошол жерде окуп аткан туура эмес да. Биз Атылбек мектебинде Калинде кече күнү. Билим берүү Акылбек Үсөнбекович мектепти ачып кетпедиңерби? Ал жерден мектеп здания бош болуп турбайбы? Кучевкада, Болтеректе бош болуп турбайбы зданиялар? Эмне үчүн ал жерге киришпей имен интернатка силер кабыл алганга макулдук берип атсыңар? Ар жерде жатакана деген маселе жок. Эмнеге жок да интернат Кучевкада? Ошол эле мезгилде ашканасы моундай талапка жооп бербейт деген маселелер бар. Аны чечип жайгаштырса болот. Ошо жатакананы чечиш керек. Кучевкада турбайбы даяр? Столовой да даяр, окуу билими да даяр, спорт комплекси да даяр, техникасы да даяр, бүттүгү бар. Жатакана жок. Жатакана эмнеге жок? Жатакана 3-4 этаж эмне? Кишке жатабы? Кайсы 3-4 этаж? 3-4 этаж, биринчи менен экинчи этаж окуу жайы да. 41-чи кесиптик лицей. Бул лицей менен туура келбейт. Бул лицей канча жолу качып келди Таластан? Сен билем, айтпачы, канча жерде качып келгенин? Мен аны айта албайм. Жок, сиз айтыңыз да. Жок, айта албайм. Сиз так маалымат болуш керек да сизде. Ал башка райондон качып Башка райондон качып келди, силер кабыл алдыңар. Ортоңордо бирдеки бар, ошон үчүн ол, ортоңордо бирдеки бар да, ошон үчүн неме болуп атсыңар? Ассаламу алейкум, кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, ушул Чалдыбар мектеп интернатында тарбияланган бүтүрүчүлөрдүн атынан жана ошондой эле ата-энелердин атынан, мугалимдердин атынан сиздерге кайрылуу кылабыз. Ушу Чалдыбар мектеп интернатынын маселеси 5-6 жылдан бери ушундай келатып, мына бүгүнкү күндө жабылып калды. Кечээ күнү 11-июнда приказ чыкты, буйрук чыкты министерствонун. Чалдыбар мектеп интернатын жабуу боюнча жана ошондой эле Манас лицейине кошуу боюнча. Биз Чалдыбар мектеп интернатынын 100 жылдык тарыхы бар. 4 жылдан кийин биз Чалдыбар мектеп интернатына түзүлгөндө 100 жыл болот. 100 жылдык тарыхы бар мектепти кечээ жакында эле түзүлгөн Манас лицейине кошуп коюу өзү туура эмес. Манас лицейи өздөрү ар кайсы жерде, мисалы Манас айылында барып, ошол жерде анан кийин кайрак Алексеевкада Көгөйдө жошакта болуп, анан бүгүнкү күндө мына ушу биздин айылга келип, биздин интернаттын үстүбүзгө кирип, мына бүгүнкү күндө ошо интернатты тартып алды да, мындай айтканда. Анан биз сиздерге суранарыбыз, ушу жетим балдардын үйүн бузбасаңар экен, ушу жетим балдардын баягы жетим балдардын ушул үйүндөй болгон экинчи үй болуп калган ушу интернатты жаппасаңар экен. Андан көрчү ушул наоборот интернатты өзүнүн статусун, илгерки статусуна кайрып келип, мурункудай эле аз камсыз үй бүлөлөр, жарым жетимдер жана жетимдер окуй турган кылып, мурунку статусуна эле алып келип берсеңиздер, ошол жагын жардам берсеңиздер, сиздерге канча жолу кайрылуу кылдык, бирок сиздерге жетпей атат бул сунуш. Биринчи кудайдан экинчи ушул президент Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич, эгер сиздер ушул нерсеге көңүл буруп, ушул нерсеге аралашып койсоңуздар, ушул нерсе чечилет деп биз баарыбыз үмүттөнүп турабыз, Кудай буйрса. Ушул сиздерден суранычыбыз, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, ушул маселени чечип бериңиздер, сураныч сиздерден. Жана бүгүнкү Талас областында Бакай Ата районунда болуп аткан Чалдыбар интернат 7 жылдан бери талаш тартышта туруп атат. Жылда эле күнгө Садыр Нуркожоевичке кайрылып аткан себебибиз ушул талаш тартышты бир гана сиз гана чечип берип коюшты суранабыз. Эмне үчүн дегенде, мынакей Манас лицейди эч жерге батпаган Манас лицейди ушул жерге алып келип коюп атат. Биздин көйгөйлүү маселелерди акимдер, губернаторлор жетип албаган нерсени биз сизге бетиңизге айтып берип атабыз. Ошондуктан сиз Садыр Нуркожоевич, эгер убактыңыз болсо, ушунча элдин баарын ыйлатпай, жетимдердин энелеринин, ушул окуучу мугалимдердин жашын төктүрбөй, бизди кабыл алганга биз сизден чоң үмүт кылабыз. Биздин аркы жумада жакшынакай кабыл алсаңыздар, анда биз ошол мамилелик талаштагы интернатта болуп аткан көйгөйлүү маселесин толук маалымат менен айтып беребиз. Анткени министерстводон келген комиссиялардын баардыгы туура эмес маалыматты жазышып, туура эмес кагаздарды башка мектептин дал келбеген документтерди мыйзамсыз интрига кылышып, мына Абылдаева Гүлшат деген аялдын кесепетине ушу биздин интернатыбыз чачылган турат. Кечээ күнү токтомду чыгарды, 3 күн болду. Чалдыбар интернатын жокко чыгарып туруп, кайра тиги Манас лицей кылганга булар уруксатын толугу менен маалымат бизге чечим келип отурат токтом. Ошо токтомду биз
жокко чыгаруу үчүн ушу тынчтык митингди кылып атабыз. Садыр Нуркожоевич, экөөңүздү камчы кылышат, экөөңүздүн саясатыңар бир болгондон кийин ушундай коррупционерлерге Абдылдая Гүлшат дегенге жесткий бир жакшы аларга элдер мынакей талап коюп атабыз. Даже керек болсо министрликтодон интригаларды азайтуу жана кыскартуу жана уголовный иш козгоо менен биз суранып кетебиз. Биз дагы коркпостон, үркпөстөн баардыгын айтып бере алабыз. Эгерде андай кыла турган болсо, эртеги иштин этеги чатакка айланып кетпесин деген бизде күмөн санап турат. Азыр элдер оңкул-тоңкул болуп турат. Сиздин душманыңыз Кыргызстанга душмандар аз артыңызда 10 деген азыр күч куралдуу күчтөр даяр турат сиздин артыңызда. Ошон үчүн биз аларга душман катары болбой, жакшынакай 2-3 балалуу ата-энелер барса кабыл алып коюңуз. Ошол жерде интернатты өсүпкө калтырып беришти суранабыз. Лицейди кайга болсо ошока көчүп кетиңиздер. Ордун таап бериңиздер мамлекеттик болсо. Мен ошол суранып кетем сиздерден.